Боом Капчык айындагы өрт жыл башынан бери катталган эң ири табигый кырсык катары каралууда. Анда Токой Чарбага жана Көк Мойнок 2 айылына караштуу 50 гектарга жакын аянт күйүп, бадалдар, бак-тарактар жок болгон. Андан бери аймакта тазалоо иштери тынымсыз жүргөн. Анын арты менен калыбына келтирүү иши да колго алынып, тал-теректин көчөттөрү отургузулду. Бул өрттөнгөн бак, ошонун тамыры күчтүү болгондуктан мындай болуп, түбүнөн кайрадан көгөрүп өсүп чыгып баштаптыр. Эми бул кайрадан өлгөн жок, бул бактын ордуна бул чоңоюп кайра бак болот. Азыр ошол тазаланган жерлерге кайрадан көчөт отургузуу иштери жүргүзүлүп атат. Өрт каптаган аймакты кайрадан жашыл зонага айландыруу үчүн жалпы 6000 даана тал-теректин көчөттөрүн отургузуу мерчемделген. Күйгөн, жарактсыз калган токойлорду кайра ордун толуктоо максатында ошо жардамга Тоң Токой Чарбасынын кызматкерлери келип тазалоо иштери жүрүп атат. Шамал башталды азыр мына погодага карабай ошо токойчулар менен биргеликте иш алып барып атабыз. Буюрса тазалоо иштерин аяктап калдык. Ал эми азыркы тапта өрттүн келип чыгуу себептери дагы такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министри менен Токой Чарбасы болуп туруп, анан жергиликтүү элдердин күчү менен биякта өчүрүп калдык да. Ошондо пожар 5 жерден чыкты да. Эми жергиликтүү элдердин айтымында бул поезддан чыкты деп атат. Азыр биз бул боюнча Тоң ички иштер бөлүмүнө кайрылганбыз. Азыр териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Мында буга чейин да балыкчы Токой Чарбасынын кызматкерлери күйгөн бак-тарактарды мыйзамдуу кыркуу иштерин жүргүзүшкөн. Тилсиз жоодон улам келип чыккан материалдык чыгымдын көлөмү 10 миллион сомдун тегерегинде бааланууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.